видео сабакта 87 көбөйтүү 63 сандарынын көбөйтүндүсүн эсептейбиз. Бул сандардын көбөйтүндүсүн эсептөө үчүн биз бөлүштүрүү законун колдонобуз. 87 көбөйтүү 63 алгач жазып алабыз. 87 көбөйтүү 63 санын биз 63 санын 60 кошулган 3 деп жазып алсак болот. Себеби 60 кошулган 3 кайра эле ал 63 санын берет. Демек, биз бул санды кошуу түрүндө жазып алдык. Бул сандарды 87ге көбөйтүүбүз керек. Анда бул жерде көбөйтүү амалын аткаруу үчүн 87ни алгач 60га, андан кийин 3кө көбөйтүп, суммасын эсептесек, көбөйтүндүнүн мааниси өзгөрбөйт. Анда жазып алабыз. Бул жерде 87 көбөйтүү 60 кошуу 87 көбөйтүү 3 87 көбөйтүү 3 деп жазып алабыз. Көбөйтүү 3. Бул жерде биз алгач 87 санын 60га көбөйтүп алдык. Бул жерде 60га көбөйттүк. Андан кийин 87 санын 3кө көбөйттүк. Бизде көбөйтүндүнүн мааниси өзгөрбөйт. Эми биз бул сандарды көбөйтүүбүз керек. 87 көбөйтүү 60 бул санды дагы биз 60 санын 87ге көбөйтүүбүз керек. Анда биз 60 көбөйтүү 87 санын биз 80 кошуу 7 деп жазып алсак болот. 80 кошуу 7. Бул жерде дагы 80 менен 7нин суммасы 87 санын берет. Аны биз 60га көбөйтөбүз. Анда бул жакта да экинчи амалыбызды дагы бул түрдө жазып алабыз. Бул жерде 87 санын 3кө көбөйтүп жатабыз. Анда бул жерде 3 көбөйтүү 80 кошуу 7 деп жазып алабыз. 80 кошуу 7 деп жазып алабыз. Бул жерде дагы бизде көбөйтүүнүн мааниси өзгөрбөйт. Карап көрөбүз. 87 көбөйтүү 60 санын биз 60 көбөйтүү 80 кошуу 7 деп жазып алдык. Ал эми 87 көбөйтүү 3 амалын биз 3 көбөйтүү 80 кошуу 7 деп жазып алдык. Бул жерде дагы көбөйтүү амалын аткаруу үчүн биз 60 санын алгач 80ге, андан кийин 7ге көбөйтөбүз деп жазып алабыз. Анда 60 көбөйтүү 80, анда бул санга кошобуз 60 көбөйтүү 7. 60 көбөйтүү 7. Биз алгач 60 санын алгач 80ге көбөйттүк, андан кийин 7ге көбөйтүп, экөөнүн суммасын эсептейбиз. Анда биз экинчи туюнтмабызды дагы бул түрдө жаза алабыз. Ал үчүн 3тү көбөйтөбүз 80ге, анда бул сандардыга кошобуз 3тү көбөйтүп 7ге. 3 көбөйтүү 7. Бул жерде дагы 3тү алгач 80ге көбөйттүк, андан кийин 7ге көбөйттүк. Биз бул жерде сандарды көбөйтүү үчүн бөлүштүрүп, бизге ыңгайлуу жолго алып келип алдык. Эми биз көбөйтүү амалын аткарабыз. Алгач 60 менен 80дин көбөйтүндүсүн эсептейбиз. 6-ны 8ге көбөйтсөк 48, 60-тын 1 нөлү, 80-дин 1 нөлүн улап жазабыз. 2 нөлдү улап жазсак 4800. 60-ты 80ге көбөйтсөң 4800гө барабар. Кийинки амалды аткарабыз. 60 көбөйтүү 7. 6-ны 7ге көбөйтсөк 42, 60-тын 1 нөлүн улап жазабыз. 420. 60-ты 7ге көбөйтсөң 420га барабар. Анда кийинки амалды дагы аткарабыз. 3 көбөйтүү 80. 3тү 8ге көбөйтсөң 24, 80дин нөлүн улап жазабыз. 240.
3 көбөйтүү 80 240 барабар. Анда акыркы амал көбөйтүүнү аткарабыз. 3 көбөйтүү 7 бул 21 барабар. Анда биз бул сандардын суммасын эсептесек, жалпы көбөйтүндүнү эсептеген болобуз. Жазып алабыз. 4800гө кошобуз 420-ны, ага кошобуз 240-ты, ага кошобуз 21-ди. Кош амалын аткаруу үчүн бирдиктерди кошобуз. Бирдигибиз 1-ге барабар. Ондуктарды кошобуз. 2 ондук, 4 ондук, 2 ондук, жалпы 8 ондук. Жүздүктөрдү кошобуз. 8 жүздүк, 4 жүздүк, 2 жүздүк, жалпы 14 жүздүккө барабар. Анын 4 жүздүгүн жазып калып, 1 жүздүгүн миңдиктерде көңүлдө дейбиз. Андан кийин миңдиктерди кошобуз. 4 миңдик көңүлдөгү менен 5 миңдик. Көбөйтүндү 5481-ге барабар. Бул сандардын суммасы 5481-ге барабар болду. Бул сандарды биз бул жерде бөлүштүрүү закону менен көбөйтүндүнүн маанисин эсептедик. Эгерде биз бул сандарды таблицага түшүрүп алып эсептей турган болсок, бизге дагы ыңгайлуу болмок. Анда жазып алабыз. 87 санын 80 кошуу 7 деп жазып алабыз. Кошуу 7. Ал эми 63 санын 60 кошуу 3 деп жазып алабыз. 3. 60 кошуу 3. Бул сандарды өзүнчө бөлүп алабыз. Бирдиктерди жана ондуктарды деп өзүнчө бөлүп алабыз. Бул жерде ар бир бөлүктө бөлүп алдык. Эми бул жерде көбөйтүү амалын аткарабыз. 60га 80-ди көбөйтсөк 4800-гө барабар. Бул жакта да көбөйттүк. 4800. 60-ты 7-ге көбөйтөбүз. 60-ты 7-ге көбөйтсөм 420-га барабар. Анда биз 3-тү көбөйтөбүз 80-ге. 3 көбөйтүү 80, ал 240-га барабар. Жана 3 көбөйтүү 7 бул 21-ге барабар. Бул сандардын суммасы кайра эле бизге 5481 санын берет. Биз көбөйтүү амалын алгач бөлүштүрүү законун колдонуп аткардык, андан кийин таблицага түшүрүп алып аткардык.